Салам достор, Деңиз толкуну сериалынын 5-бөлүмүн баштайбыз. 4-бөлүмдүн аягы Сейрандын жигити Фериттин үйүнө келүүсү менен аяктаган. Ферит Сейранга жардам берип, жигити Юсуфту ал үйдөн эптеп кетиришти. Андан кийин үйүнө келип Сейрандан сурады. Ал жигит ким? Сага ким болот? Эмнеге бул жерге келди дегенде, Сейран айтты, ал менин эски жигитим деп. Буга Ферит аябай таң калды. Орхан менен Рифакаттын мамилесин бардыгыбыз эле билебиз, алар бардыгынан жашырынча сүйлөшүшөт. Сейрандын эжеси Суна бул болгон окуяга аябай капаланып, сүйлөбөй өзүн күнөөлөп отурганда, Сейран Ферит менен биргеликте эжеси Сунаны көргөнү келет. Апасы Сейранга эжең сага капа, себеби сен ага жалган сүйлөпсүң, кечирим сурап кой деп түшүндүрүп комнатасына жөнөтөт. Сейран келип эжеси Сунадан сурайт: "Эмнеге сен менин жигитиме чалдың? Ага чалып эмне дедиң? Эмнеге аны эртең менен биздин үйүбүзгө жөнөттүң?" деп сурайт. Сураса: "Эмне болду? Уруш чыктыбы? Күйөөң менен уруштуңбу?" деп кайра жооп кайтарат. "Сен мага жалган сүйлөдүң. Ошонун ордуна мага айтсаң болот эле" десе, анан кийин: "Мен сага жалган сүйлөгөн жокмун, эже. Биз Ферит менен бири-бирибизди көрдүк, бирок таанышкан жокпуз" деп түшүндүрүп айтат. Андан кийин Сейран өзүнүн жашоосу жөнүндө да айтат. "Сиз эч нерсени билбейсиз. Мен тоюм күнү Фериттин сүйгөн кызы менен тааныштым" деп ошолорду айтып берет. Ага Суна аябай таң калат. Сага кандай мындай мамиле жасап атат? Кандай акысы бар ага деп аябай жини келет. Сейрандын жигити бир жолу жолугайлы, болбосо мен сени тынч койбойм дегендиктен Суна менен Сейран план түзүшүп, Феритти бир жерге алып баруусун суранат. Андан кийин Ферит Суна менен Сейранды бир жерге таштап коюп, эжесиңди бири-бириңердин сагынычыңарды тараткыла, кеңири жүргүлө деп өзү кетип калат. Көрүп турганыңыздардай эле Ферит сүйгөн кызы Пелиндин үйүнө келет. Пелинге балмуздак, жакшы көргөн балмуздагын көтөрө келет. Ага Пелин аябай сүйүнүп, Феритти сонун кабыл алат. Ошол учурда Ферит Сейранды эстеп кетет. Анан кийин шофёру Абидинге чалат. "Сейран менен Сунаны кара" деп, "Эгер жанына башка бир бала келе турган болсо, анда мага чал" деп түшүндүрүп айтат. Андан кийин Абидин чалат. Суна менен Сейрандын жанында башка бир бала бар деп айтат. Аны уккан Ферит ал жерден чыгууга шашат, бирок Пелин Феритке уруксат бербей коет. "Кетпе, мени таштап кетпе" деп жалдырап кетирбей коет. Кечинде Сейрандын жигити Юсуф дагы чалат. Сейранга чалып: "Дагы бир жолу сүйлөшүшүбүз керек. Биз толук сүйлөшө албай калдык. Дагы бир жолу жолукпасак, анда экөөбүздүн түшкөн сүрөттөрүбүздү, экөөбүздүн сүйлөшкөндөрүбүздүн баардыгын мен интернетке чыгарам" деп коркутат. Ошентип кеч кирип Ферит үйүнө келет. Үйгө келгенде апасы: "Сен каякта жүрдүң? Бул эмне кылганың?" дегенде, "Мен өзүм мурунку жашоомо кайтам, сиз ошентип айтпадыңыз беле" дейт. Ал учурда мен жөн эле ошентип айткан болчумун деп, бирок апасы каршылык көргөзө албайт. Андан кийин Ферит комнатасына келип, Сейрандан сурайт: "Кандай өттү күнүңөр? Эжең менен эмнелерди кылдыңар?" деп билбемиш болуп сурайт. "Мага айтпай кандай иштерди жасадыңар?" десе, Сейран айта албай өзүн күнөөлүү сезип туруп калат. Андан кийин Ферит айтат: "Сен эмнеге мага жалган сүйлөйсүң? Эмнеге менин аркаман башка иштерди кыласың?" деп экөө дагы уруша башташат. Сериалдын 5-бөлүмү Ферит менен Сейрандын урушу менен эле аяктап кетет. Ошентип алар урушуп атканда кызматчысы Султан аларды угуп калат. Себеби алар урушуп атып, булардын үй бүлөсүндө кечки тамак маанилүү да, аны унутуп калышат. Чоң атасы ага аябай жини келет. Себеби буларда ар бир үйдүн өзүнүн правилалары бар го. Буларда дагы сөзсүз эмне болсо болсун кечки тамакка баардыгы чогуу болуш керек деген. Кеч калгандарын билип калышып, бирок кеч болгон үчүн Ферит дагы Сейран дагы тамакка түшүшпөйт. Андан кийин Сейранга сообщение келет. Жигити сүрөтүн жөнөтүп, "Эгер эртең дагы жолукканга келбесең, ушул сүрөттөрүбүздү интернетке коем" деп коркутат. Андан кийин Сейран уктап калат. Ферит болсо ойлонот, эмне кылышын билбей. Бир жагынан Сейранды жакшы көрүп калат, бирок аны өзү билбейт. Эртеси күнү Сейран дагы Юсуфка чалат. "Сен эмнеге мени коркутуп атасың? Эмнеге андай кылып атасың? Эмнени каалайсың?" десе, бул айтат: "Акыркы жолу дагы жолукпасак, анда мен айтканымды кыламын. Экөөбүздүн сүрөттөрүбүздү интернетке киргиземин, жаямын" деп Сейранды дагы коркутат. Сейран эмне кылышын билбей, айласыздан дагы жолукканга барганга арга жок калат. Үйдөн чыгып жатканда кайненеси күлгүндү көрөт. Эптеп ага дагы бир нерселерди айтып, алдап үйдөн чыгып кетет.
чыгып кетип атканда шофёрлор сизди каалаган жериңизге алып барайын деп айтышат, бирок Сейран өзү жалгыз кетүүнү сунуштайт. Андан кийин шофёру кабар берет, Абидинге кабар берип, Сейран үйдөн чыкты деп айтат. Аны уккан Ферит буга дагы жини келет, ал ошол жигитине кетти деп ойлоп калат. Андан кийин Сейран жигиттин жанына келет дагы, телефонуңду бер деп жини келип сурайт. Ал эмнеге мен телефонумду бербейм дегенде дагы телефонуңду бер деп атам деп алып, телефонундагы экөөнүн эски сүрөттөрүн баардыгын өчүрөт. Ошол учурда Ферит дагы Сейрандын жанына келаткан болот. Бирок аябай ачуулуу, аябай жинденип келатат эле. Андан кийин көрүп турганыңыздардай эле Ферит аларды көрүп, Сейрандын жанына барып, Сейрандын жигити Юсуфту аябай катуу урганга кирише баштайт. Сейранды болсо шофёру Абидин узакташтырганга аракет кылат, бирок Сейран аларды уруп, кайра Ферит менен эски жигити Юсуфтун жанына келет. Андан кийин Ферит жигитин уруп салган үчүн жигити тарабында болуп Феритти кет дейт. Бул нерсеге Ферит аябай таң калат. 5-бөлүм мына ушинтип аяктайт. Достор, каналыма катталыңыздар.